Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ысык Көл районунда жана Чолпон Ата шаарында жайгашкан пансионаттардын жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Эс алуучу жайлардын тегерек четин көрктөндүрүү боюнча маселени чечүү тапшырмасын президент Садыр Жапаров бергени белгилүү болду. Жыйындын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев Ысык Көл районундагы эс алуучу жайлардын тегерек четиндеги жолдордун начардыгын, тротуарлардын жоктугун, жашылдандыруу иштери жана инфратүзүмдүн төмөндүгүн белгиледи. Ушул маселени биз азыр колго алышыбыз керек тез арада ичинде. Ысык Көл районунун территориясындагы пансионатка барган ар бир пансионатка барган жолдордун баары оңдолуп бүтүш керек. Тез аранын ичинде. Асфальтталыш керек. Баарында тротуарлар коюлуш керек. Керектүү жерлерге электр жарыктары коюлуш керек. Пансионаттардын тегереги айрыкча ушу көчө жагы толук бойдон жанагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, иретке келтирүү жумуштары менен жүргүзүш керек. Аны менен катар Минкап төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев Ысык Көл районундагы айыл өкмөт башчыларына кайрылып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен инфратүзүмдүк долбоорлорду уюштурбагандыгын катуу сынга алды. Ошондой эле жетекчилер өкмөттүн казынасына кол салбашы керектигин, эгерде коррупциялык элементтер аныкталса, алар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертти. Мына Курорт сарай көчөсү менен келгенде эле ошол жердеги 3 бурчтукту көрдүңөр, Акыбалы кандай экен? Ошол жерден оңго кетет жол, мына Радуга, Барчын тарапка. Солго кетет жол, мына Айкөл, Тынчтык, Атлантис эмелер жагы, туурабы? Ошол жердеги мына 3 бурчтук деп турабыз. Эми Круговой деп коелу, Круговойдун акыбалы кандай? Айыл өкмөт башчысызбы? Кандай акыбалы? Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Башынан бери эле. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Башынан бери эле. Башынан болгондо канча жыл? Асфальт жок болчу да. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бери жагы 10 жыл. Бери жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Турат. А сиз айыл өкмөттө канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апрелдин 6 менен келдик. Канча жылдан бери иштеп атасыз, сурап 5 атам. жыл болду. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Инициатива көтөрүп пансионат жетекчилери менен сүйлөшүп. Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Обязательно сизге келип туруп, Бишкектен келип туруп, же президент, же премьер, же дагы башкалар келип көрсөтүш керекпи? Жок. Эмнече кылбайсыз өзүңүз? Курорттук жолдорду биздин баланска өткөрүп бергиле да. Мен дагы бир жолу айтып атам сизге. Так, мына ушундай жерлерди карабашыңар керек эле. Карашыңар керек болчу. Бул бир эле сизге тиешелүү эмес, сиздин мисалыңызда мен башка бул жерде урматтуу айыл өкмөт жетекчилерине айтып атам. Угуп атасыңарбы? Ар бир курортко кеткен жолдордун инфратүзүмдөрүн жакшырткылагыр. Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул Круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушу Круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то бир 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо Круговойду жасап койгонго 50 миң сом акча кетет. 50 миң сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына Круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек болду. Бир 50-60 миң сом айлык акча кетет. 50-60 миң сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз монтип отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 миң сомдук ушул жерде келип кеткен Круговой жасап койбойсуң. 50 миң сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт.
мындай жигиттерди жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегендер жигиттер иштебеш керек. Вообще сени апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Камчыбек Ташиев айыл өкмөт башчыларына УКМК мамлекеттин балансына кайтарып жаткан жер тилкелерин оңго солго бөлбөөнү тапшырды. Алар мамлекетке, жергиликтүү бийликке, элге пайдасы тие тургандай болуп бөлүнүшү керек деп эсептейт. Архитектуранын башчысы бардык иштин бардыгы архитектурада болуп аткан. Имейте в виду. Жерди туура эмес бөлүп берип, туура эмес чызып берип, 5 тыйын 10 тыйын алып коюп, мынерге камакты коюп кой, мынерге магазинди коюп кой, тигил жерди кошуп ал, бул жерди кесип сал дегенин баары сиздин колуңарда. Эhtiyat болуңуз. Жаш экенсиз, канчадасыз? 32десиз, э? Жаш экенсиз, эhtiyat болуңуз. Макулбу? Ишиңизди так алып барыңыз. Коррупциялык элементтерге берилбеңиз. Биз ушу архитектура тараптан өтө көп мүчүлүктөр көп да, жоопко тарткан адамдар да көп. Ошонун катарына кирип калбаңыз. Макулбу? Мен азыр сизди эскертүү иретинде гана айтып атам. Анан эгерде капыстан эртең ушундай болуп калса, аны өкүнүп калбаңыз. Макулбу? Мен көптү көргөн адам катары айтайын. Айтсаң болуптур дей беришет. Ишке келгенде анан адам деген ушундай пенде деген жаман да. Тыйынды көргөндө бузулуп кетет. Же башка бир нерсени көргөндө бузулуп кетет. Ошону эhtiyat болуңуз. Макулбу? Айрыкча сизге айтып коеюн. Отуруңуз, пожалуйста. Так. Жер бөлүү боюнча кадастр, жер ресурстар. Качандан бери иштеп атасыз? 2001'den beri. 2001'den beri иштейсиз. Азыр жетекчи болуп калдыңыз. Орынбасар. Азыр 2001'den beri орунбасар болуп иштейсиз. Жоқ, 1 жыл болды. Ага чейин эмне болуп иштедиңиз? Мен инспектор. Инспектор. 2001'den beri ушул жерде иштейсиз. Ортода кеткен 3 жыл. Что-то мен сизди карап эле подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эмеде, мындай сразу выявляю. Я. Сиз капа болсоңуз бир сыра ишиңизди текшертип койбоймунбу? Уруксат бересизби? 2001'den beri иштеген анча иштериңизди текшертип койсом макулбу? 25 жылдан бери иштеп атыпсыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Құдай сақтасын. Жошун айтам, Кудай сактасын, капа болбойсузбу? Жок. Өзүңүзгө ишеничтесизби? Райотдел начальник. Понял, да? Все деятельности проверить. Так. Какие решения он принимал, какие выделенных земельных участках, какие у него подписи имеются, законные или незаконные. Бүт бар текшертип маган отдельный доклад бересиз. Потом я приму решение. Макулбу? Мындан ары дагы мыйзамды бузбай иштеймиз. Жер бөлүү боюнча эң көп мыйзам бузуулуктар ушу Ысык көл районунда. Эң көп мыйзам бузуулуктар. Мен айтып атпаймынбы? Биздин сотрудник, ушул жерде иштеп кеткен сотрудник, кийин Караколго барып иштептир. Ал сотрудник каерге барса эле бир кафе, бир самсыкана курат экен да. Бир кафе, бир самсыкана курат экен. Каерге барса дагычы. Ушунусунан чукулап отуруп, мен кече таап алдым, мына ушу Чолпон-атанын тегерегинде 28 гектар жерди өзүнө алып коюптур. Ошолордун арасында бул да бардыр, кол коюп бергендердин арасында. Макулбу? Ошон үчүн эhtiyat болуңуз. Жерди эhtiyatка кылагын. Биз канчалаган жерлерди кайтарып берип атабыз мамлекеткечи. Кайтарып берген жерлерди айыл өкмөтү башчылары. Бизде кайтарып берди деп туруп, анан кийин зыңкылдатып направо, налево бөлбөгүлүү. Уктуңарбы? Ошолорду бөлгөндө дагы максаттуу бөлүнүш керек. Пайдалуу бөлүнүш керек. Мамлекетке, анан ошол жергиликтүү бийликке, жергиликтүү элге пайдасы тие турган кылып бөлүш керек. Уктуңарбы? Бүгүн бөлсөң, мен дагы бир нерсе айтып коеюн. Орустар айтып коет. Сколько бы веревка не виться, конца будет депчи. Ошонусуңарда жаман чечим кабыл алсаңар, баары бир күн түшөсүңөр. Имейте в виду, ребята. Президент Садыр Жапаровдун түзмө-түз тапшырмасынын негизинде Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына жана эс алуучу жайлардын жетекчилерине ушул жылдын сентябрь айынын аягына чейин Ысык көл районундагы эс алуучу жайларга баруучу жолдордун баарын оңдоп түзөөнү, жарыктандыруу жана жашылдандыруу иштерин толук бүткөрүүнү тапшырды. Кимде ким тапшырманы аткарбай шалаакылык кылса, тийиштүү жоопкерчилик каралары эскертилди.